Сооротуучу Кудай 24 март. Жашоодо ар бир адам жашоо бурганактарына дуушар болот. Сопсоо турган адам айыкпас дартка чалдыгышы мүмкүн. Жакшы эле жүрүп жаткан бизнес бир күндө банкрот болуп калат. Бактылуу үй бүлө бир заматта талкаланышы мүмкүн. Ыйса окуучуларына келгиле, кайыкка түшүп, тигил жээкке өтөлү деп, алар кайык менен көлдүн ортосуна келишкенде, күтүлбөгөн жерден чоң шамаал башталып, толкун уруп, кайыкка суу кире баштады. Алар катуу кыйынчылыкка дуушар болуп, өлүм алдында болуп калышкан. Ал убакта Ыйса кайда эле деген суроо келет. Лука жазган жакшы кабарда сүзүп бара жатышканда Ыйса уктап калды деп жазылган. Ага чейин Ыйса оорулууларды айыктырып, элге кызмат кылып жүрүп чарчап калган эле. Окуучулар "Устат, устат" деп кыйкырышканда Ыйса туруп, чоң толкундарга буйрук берип, жашоо толкундарын, бурганактарын токтото ала турган бир гана Ыйса. Ага гана кайрылуу керек. Көйгөйлөрдөн чыгуунун 5 жолу деген, же үй бүлөңдү сактап калуунун 7 баскычы деген жардам берүүчүлөргө эмес, түз эле Кудайдын алдына келип, Ыйсанын ысмы аркылуу жардам сураганыбыз туура болот.